Урматтуу айдоочулар, эми бир эле жол эреже бузуу менен кайрадан теориядан экзамен тапшырып калышыбыз мүмкүн. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Адылбек Бийбосунов жол эрежесине тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жогорку кеңешке сунуштамаларды берди. Эгерде жогорку кеңеште ушул мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизүү боюнча сунуштамаларды кабыл алып бере турган болсо, кандай тартипте кайсыл жол эреже бузууларга кайрадан экзамен тапшырып калабыз, сиздерге азыр кыска даана түшүндүрүп өтөбүз. Биринчи жол эреже бузуу болгон жерде ГАИ кызматкерлери ошол жерде онлайн түрүндө бизден экзамен алат экен. Онлайн түрүндө 6 суроо болот экен. 6 суроонун 4-өсүнө жооп бере турган болсок, экзаменден өтөбүз экен. 4-өдөн аз жооп берүү болгон болсо, бул учурда теориядан экзамен тапшырууга жөнөтүлөбүз. Бул учурда бардык эле жол эреже бузууга экзамен тапшырбайбыз. Кайсыл учурда ГАИ кызматкерлери бизден экзамен алышат, бир нечесин сиздерге атап өтөйлү. Биринчилерден болуп, карама каршы тилкеге чыгып, жол чийинди кесип чыгып, карама каршы тилкеге чыксак, унаабызга эч кандай номер, гос номерди такпай жүрсөк, ылдамдыкты ашырсак, 187 берененин 3 жана 4 бөлүгү 60 деген жерден 100дөн жогору жүрсөк, жол чырак светофордон кызыл светофордо өтө турган болсок, андан кийин 185 берене боюнча ГАИ кызматкерлерине баш ийбей кача турган болсок, ушундай жол эреже бузууларга сөзсүз түрдө ГАИ кызматкерлери токтотуп, ошол жерде онлайн бизден экзамен алышат. Эгерде тапшыра албай кала турган болсок, унаа айдоо укугунан ажыратылат. Ушул боюнча сунуштамалар жогорку кеңешке түштү. Эгерде жогорку кеңеш кабыл ала турган болсо, ушундай жол эреже бузууларга, жол эрежесине тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирет. Азыркы учурда, мисалы, кээ бирки видеолорубузда айтып чыгабыз, жол чырак жакшы иштебейт. Иштебегенинен пайдаланып, жол кайгыл кызматкерлери токтотуп, кызыл светофордо өттүң деп протокол түзгөндөрдүн дагы байкайбыз. Канчалык деңгээлде биздин жолдорубуз ушундай экзамен тапшырууга, экзамен алууга, талапка, госко жооп берет, же болбосо ГАИ кызматкерлери ушундай укук бере турган болсо, алар бул боюнча теориядан экзамен алууга билим деңгээли жетиштүүбү, алар даярбы? Ушул боюнча оюңуздарды сөзсүз түрдө комментарий жаза кетиңиздер. Ар дайым сак болуңуздар.